Кыргызстан өзүнүн көмүр кендерин иштетүү менен Казакстандын көмүр импорттоо муктаждыгынан кутулат. Бул тууралуу энергетика министри Таалайбек Ибраев маалымат жыйынында билдирди. Анын белгилешинче, быйыл Кытайдын инвесторлору менен Кыргызстандагы бир катар көмүр кендерин иштетүүгө арналган 282 миллион долларлык келишимге кол коюлган. Министрдин маалыматында кытайлык инвесторлор Кыргыз көмүр ишканасы менен чогуу, Тегене, Торугарт, Каракабык, Балыкты, Сүлүктүү Талаа 11, Торугарт 2, Миңкуш жана башка көмүр кендерин иштетүүгө кызыктар. Ушул тапта кытайлык инвесторлор менен Агулак жана Беш Буркан көмүр кендеринде изилдөө иштери жүрүп жатат. Жыл башынан казыла баштайт. Беш Бурканда көмүрдү байытуучу заводда курууну көздөп жатабыз. Буйруса 3-4 жыл аралыгында Казакстандан көмүр сатып албай калабыз. Көмүр импорттоо муктаждыгы жоюлат. Планыбыз ошондой, деди министр. Министр Ибраев алайдагы Сары Таш көмүр кенин иштетип, Кытайга экспорттоо планы турганын кошумчалады. Өкмөттүн маалыматына караганда, калктын керектөөсү үчүн жылытуу мезгилинде 1,2 миллион тонна кара отун зарыл. Республика боюнча көмүр сатыла турган 549 база ачылган.